Birinci, mektep saha bolbasa alkış aypasa. Kutlandığı günümüz ölmeden hurmatlı meymanlar. Esimde ece gelir mektebim, cetelep koldan alıp, gülün alıp, altına tam birge varıp, açılıp mektep eşik, birim beşik, bir gün anan birinde eşik, yazan көрүп жатканыбызга, тосуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ушул жерде мынакей 10 жыл мурда мектепти аяктаган бүтүрүүчүлөрүбүз отурат. Бүтүрүүчүлөрдү Гүлнара Мелисина ыктасында аяктады эле. Улуу салтты улап, мына ошол эжени эстеп, ар бирге чогулуп, 10 жыл мурун аяктасаңар дагы ушул Гүлнара Мелисинаны ушул окуткан мугалимдерге бир учурашып кайталы деп сиздердин келгениңиздерге таазим кылабыз. Ал эми азыр албетте сөз кезегин силерге сабак берген кыргыз тили адабиятынан Искендер Акматовичке сөз кезегин бергенге уруксат этиңиздер. Багына балдар, ардайым бар болсулар. Силерди көргөнгө өзүмө ушунчалык кубанып турам. Жакшы тарбия алган мугалимдерди сөзсүз көздөйсүң, издейсиң, ошолорду көргүң келет, ошолор менен учурашкың келет. Жалындуу жаштыктын жакшынакай күндөрүн көрө бергиле. Ömrünür daima жақшылық менен ушталып турсун, ак жолуңар ачылып дайыма байсалдуу өмүр сүргүлө. Силерди ушул көргөнүмө кандай десек эми 11 классага айткандай силерди узаттык эле жолуңа ак жол деп көбүңөр өзүңөр бул турмушта өзүңөр ордуңарды таап, кызматтарда иштеп, үй бүлө күтүп, бала бакыра күтүп дегенде уже чоңоюп калдыңар. Мугалимдин иши ушкен да, келечек үчүн иштейт экенбиз биз. Бүгүнкү келгениңерге чоң рахмат. Мезгил деген укмуш экен да, карабайсыздарбы? 10 жыл уже сиздерди орекинде көркөөнөп, таразаңарды бийиктетип, мындайча айтканда үй бүлөнү бала чакалуу болуп, иштеген ишиңер менен, кызматыңар менен, өзүңөр чөгүп, эл ичинде, туугандар ичинде, достор ичинде дегенде, анан мугалимдериңердин астында ушундай даража менен келип отурганыңар силер үчүн да кубаныч болуш керек. Мен өтө кубанычтамын. Барыңыздарга тилегеним алтындарым. Ден соолук, кайрат күч, анан эмгек. Кызыл эмгек. Рахмат сиздердин келишиңизге. Кош келиңер баба. Эң эскиси Гүлнара Мелисинанын бүтүрүүчүлөрүнүн баардыгы бир өзгөчө класс, өзгөчө балдар болчу, башкача тартиптүү. Ушул балдар менен иштешкен жеңил, баардыгын ушундай орду менен кабыл алган, бир башкача класстар бүтүп келген деле байкачумда. Анан азыр деле мына агайлар арасында айтып кетти. Эң эски жашоодо 10 жылдан бери көп нерселерди басып өттүңөр. Сиңип калсаңар болот, ушундай адамдын колунда силер 5 ишкадан баштап 10 ишке өтүп атат. Ошолордон эженин ушундай үзүрүн көрүп, ишин жыйынтыгын көргөнгө келипсиңер, мен аябай кубанычтамын. Ден соолукта болгула, ошол ишиңер ийгиликтүү болсун. Барганыңыздар. Урматтуу коллегалар, биздин окуучулар, анан эң эле бүгүнкү биздин күндүн күрөкөрлөрү, ушул бүгүнкү иш чаранын
эң чоң ээлери менин алтындай болгон бүтүрүүчүлөрүм. Албетте сиздер айтып аткан азыркы каалоо тилектеринин баары менин балдарыма кабыл болсун. Ушул балдарды жакшы тилек, жакшы ниет менен ошо бекер жерден 5-класстан 11-класска чейин чогуу жүргөзсөм керек. Мен силерди өтө жакшы көргөндү баарыңар билесиңер. Азыр балдардын баары Кудайга шүгүр, орун алышты, билим алышты, архитектору бар, мынакей врачтар бар, медиктер барсыңар, бизнес кылып аткандарыңар барсыңар, айтишниктер барсыңар, банкта иштеп атасыңар, кайсы гана тармакта болбосун, мен силердин ар бириңер менен сыймыктанамын. Эң эскиси силердин айлана тегерегиңерде силерди кадырлаган адамдар көп болсун. Сага бирөө жамандык кылса, ошону кумга жаз дейт. Шамалы жүрүп кетсин дейт. Сага бирөө жакшылык кылса, аны ташка жаз дейт. Эч качан эсиңден чыгарба дейт. Ошо ташка жазган балдар силер болдуңар. Мен ошо кичинекей берген билимимди унутпай, кадырлап, ушул жерге келип бергенгердин өзү мен үчүн чоң сыймыр. Бул мага чоң мотивация. Азыркы түптөн болгон адам кандай адам болсок, биз сиздер ошого салымыңыздар бар, ар бириңиздер сабак бердиңиздер. Эсиме кетпейт, 5-класс окуп атканда Эрзан менен Бештан болуш керек эле. Музыкадан басым айтербей койгон. Эсимде бар. Искендер агай кыргыз адабият, кыргыз тилин сабак берип жүрүп, көп жакшы нерселерди айтып берип, көп нерселерди азыркыга чейин эсимде бар. Кандай кээде өзүбүзгө Искендер агай айтчу, өзүң баа кой деп. Канай эсимде бар, Канайдын балалары 5 болуп калыптыр. Искендер агай 4 коңуз менен 5ке татыптуу эмесмин деп. Бизге өзүбүздү дагы баалап билгенди көрсөткөн Искендер агай. Сиздердин атыңыздарды уят кылбай жакшы ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм. Азыр да жеттик, мындан ары дагы көп ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм. Биздин сүйүктүү Дайырбекова Гүлнара Мелисовна мугалимиз апабыз деп айтсам кадашпайт. Ошол үчүн келип ушта экен, 10 жыл аябай баттуу өтүп кетти. Биз окуп жүргөндө 2008-2009 жылдары билим деңгээли башка даражада болчу да, азыркындай технология өнүгүп, ошого карабай биздин класс жетекчибиз Гүлнара эжебиз ата энелер күндөлүгү, окуучунун күндөлүгү, ата энелер менен окуучунун катташчылыгы, ошонун баары докладдар, статьялар, ушунун баары Гүлнара эже бизге жеткизип, адеп, аклап, ар бир окуучуга өзүнчө мамиле кылган. Гүлнара эже сизге Алла Таалам ыраазы болсун, сизге таазим этебиз. Канча деген сүйүүңүздү, көңүлүңүздү, убактыңызды бөлүп берип бизге эмне деген нерселерди үйрөтпөдүңүз. Ошонун баарынан эң чоң сабак алганыбыз сиз бизди жакшы адам даярдапсыз жашоого. Ошого сизге таазим этебиз. Баарыңызга чоң рахмат. Мен сизден дайыма сыймыктанам. Азыркы учурда өзүңдү алып жүргөндү үйрөткөн экенсиз. Кандай адам болуш керек? Ошолордун баарына сизге өтө чоң рахмат айтам.